Эмнеге чыктып атасың? 11'de болчу. Өзүңүз айттыңыз туурабы? Сот алакчаны кайдан алды? Ол бетте деп айттым, прокурор жаңы өчүрүңүз кандай? Соттун бир кийген шубасы $5000 турат. Неге өчүрөм? Ал процесс бөлүп элек. Сизден сурап атам ошо. Үй бүлөсүн алып алып Дубайга дем алган учуп кетиптир. 20 квартирасы бар экен. Бул эмне деген акмакчылык? Прокурордун процесстери бар экен. Прокурор жаңы УПКда ал кабарланат, жок болгон болсо карала берет деген. Жогорку сот 35 сот бар экен. Баары 570 жиктөрдө жүрүшөт. Байке, телефон қалып қапты жақта. Бар жатыр. Уккусу келбегендер укпагыла. Садыр Жапаров Орусиядан ырчылардын келиши боюнча үн катты. Ким уккусу келбесе укпай эле койсун, эч кимди озордобойбуз. Президент Садыр Жапаров эгемендүүлүк күнүнө чет элдик ырчылар келет деген маалыматтын айланысында талкууланган суроолорго жооп берди. Кабардын журналисти өлкө башчыдан ырчылар чындап эле кызардап береби деп сурашкан. Мага маданият министри ушундай маалымат бергенде мен чындап эле сүйүндүм. Мурда Кыргызстан ким экенин, бул өлкө каякта экенин билбеген чет элдиктер көп болчу. Азыр эми силердин көз карандысыңарды куттуктап, эли журтуңарга концерт тартуулап кетели дегендерди кубануу менен тосуп албайлыбы деген Жапаров. Ошондой эле ал соц тармактагы талаш-тартыштарга жооп берген. Бул маселени акылы тайкы алысты көрө албаган саясатчылар көтөрүп жатат. Аларды зомбилерди ээрчип атат. Эсиңердеби? Бизди эч ким тааныбайт, өлкөбүзгө эч кимди келбейт, коет дегендер болгон. Азыр таанымак турсун, Кыргызстан менен бардык өлкөлөр эсептеше баштады. Келе жаткан жылы дүйнөлүк державалардын президенттери келери күтүлүп жатат. Мурда чындап эле керек болсо кошумча өлкөлөр теңине алчу эмес. Азыр Кудайга шүгүрбүз. Ошондуктан анча-мынча бузукуларга көңүл бурбагыла. Ким уккусу келбесе укпай эле койсун. Эч кимди зордобойбуз, деди президент. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, эгерде сизди тиш оорусу тынчсыздандырып жатса, анда сизге Умбем клиникасын сунуштайбыз. Стоматология заманбап техникалык каражаттар жана материалдар менен камсыздалган. Жогорку даражадагы адистер өз ишинин сапатына кепилдик беришет. Хирургиялык стоматология, тиштерди кооздоп калыбына келтирүү, кандай гана оор абалдагы тиш болбосун, оорутпай алып салабыз, жулабыз. Тиштерди кесипкөй чеберчиликте, гигиеналык тазалоодон өткөрөбүз. Брекет системабыз да бар, имплантация жасайбыз. Протездөө, металлокерамика, цирконий жана башка түрлөрдү колдонуу менен сиз каалаган сапатта тиштериңиздерди оңдоп түзөп, салып жана тазалап беребиз. Биздин дарек Москва шаары, ВДНХ метросу, Кондратюка көчөсү 2, байланыш номеру +7 925 103 22 55. Ошто кызды сөккөн жарандар кармалды. 27 август күнү социалдык тармактарда жанынан өтүп бараткан кызга тийишип сөгүп кетишкен деген видео тараган. Аталган факты караштыруу ИИБке каттоого алынып, тергөөгө чейинки текшерүү иштери башталган. Жүргүзүлгөн ыкчам издөө иш-чаралардын натыйжасында 25 август күнү Кара Суу районунун 30 Адыр аймагында болгондугу аныкталып, окуяга катыштыгы бар болгон Өзгөн районунун 1993 жылы туулган УЛС, 1993 жылы туулган КЭ аттуу тургундары тергөө кызматына камсыз болушкан. Алар жабырлануучу кыз менен сөз талашып, урушуп, уят сөздөр менен тилдеп жиберип, бирок кийин кечирим сурашкандыгы аныкталган. Аталган окуя боюнча Өзгөн районунун АУЛБ, УА, ТС, УР, ТУ жана КЭ аттуу тургундары тергөө кызматына камсыз болушуп, аларга түшүндүрүү иштери жүргүзүлгөн. Маалымат булагы Сереп Медиа. Кечээ Бишкекте тез жардам унаасы кырсыктап, ичиндеги 3 киши жабыркады. Жол кырсык Манас, Ахунбаев көчөлөрүнүн кесилишинде катталган. Анда жеңил автоунаа менен тез жардам кагышып, ичиндеги айдоочусу, дарыгер жана фельдшер жабыркаган. Ар кимиси ар кандай жаракат алган. Кызыгы тез жардам унаасында бул кырсыктын алдына эле Абдырахманов, Лукумбаев көчөлөрүнүн кесилишинде автокырсыкка кабылган киши болгон. Медиктер ошол бейтапты алып кетип баратып кырсыктаган. Бактыга жараша экинчи кырсыктан Манас Ахунбаевди ал жаракат алган эмес. Видеонун окуя болгон жерде саламаттыкты сактоо министри Алымкадыр Бейшеналиевде жүргөнүн көрүүгө болот. Маалымат булагы Спутник KG. Бишкектин чыгышында Лебединовка айылында автоунаа жуучу жай өрттөнүүдө. Видеодон кароонун ишинде машина күйүп жатканын көрүүгө болот. Өрттөчүрүүгө КМДн 2 күжүрмөн эсеп тартылып, жеринде иштеп жатат. Маалымат булагы Спутник KG.
Бишкектеги бейтапканалардын биринде аутизм менен ооруган балага эркек киши кол көтөргөн. Жаран Бишкекте Фуч клиникасында аутизм менен ооруган 14 жаштагы өспүрүм рюкзагына тийип койгон үчүн чаап жиберген. 24 кежи редакциясына кайрылган эженин айтымында ал 14 жаштагы иниси менен Фучи көчөсүндөгү ооруканалардын бирине келип, дарыгерлерге кезек күтүшкөн. Аутизм менен ооруйт. Ал киши муштуму менен уруп, катуу кол көтөргөндө аябай катуу үн чыкты деп айткан кыз. Анын айтымында аутизм менен ооруган бала ал кишинин жоон баштыгын кармалап койгон. Учурда Ленин райондук ИИБде бул факты катталып териштирүү иштери башталды. Маалымат булагы аралаш маалыматтар. Эмнеге кечиктирип атасыңар? 11'de болчу. Өзүңүз айттыңыз туурабы? 11'de деп айттым, прокурор эми жаңы өчүрүңүз камераны. Неге өчүрөм? Азыр процесс бөлүп элек. Мен сизден сурап атам ошо. Мен сизге айттым го, прокурордун процесстери бар экен. Прокурор жаңы УПКда ал кабарланат, жок болгон болсо карала берет деген бар го. Эмнеге анда аткарбай атасыз? Бул жакта процессим бар экен, мына жетип калдым деди. Эми карабайсыңбы? Мени күтпөйсүңөр мынтип анан. Жарым саат болду. Качан карайсың мынтип? келди прокурор. Мына келип калдым ошо. Азыр баштайбыз. Прокурор келсин, сиз Эми казырыңыз кайсы? 1 мүнөтпү, 5 мүнөтпү, жарым саатпы, канча? Канчадан келдим деди. Аны күтүп отура беребиз. Эмнеге күтөбүз? Жарым саат болду, урматтуу сот. Сизде бардык кагаздар бар. Сиз мынакей ордер менен келип атасыз го. Ооба. Жок, ооба. 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 Саат мына азыр баштайбыз. Жок, сиз өзүңүз айттыңыз туурабы? Мен жана 10'da келгенде 11'de дедиңиз. Мына 11'de турам, мен жарым саат турам. Эмнеге мынтип кечиктирем? Камераны өчүрүңүз, азыр баштап, өзүңүз үчүн эмне керек бар? Азыр баштайбыз.